Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Нарын районуна караштуу Абылдар Албаев мектебинде 25 окуучу эркин күрөш менен машыгышат. Алардын арасында Адеми Жумагулова да бар. Ал аталган мектептин 8 классынын окуучусу. Машыгууга 4 класс кезинде өзүнүн каалоосу менен келген. Айсулуу Таныбекова ашыктанып, ошондой болууну самайт. Эркин күрөш бүттүр. Биздин үй бүлөдө деген жалаң кыз болгондуктан бала жок болчу да. Анан ошондо мен мындай сестренкаларымды, эжелеримди ошол эркек жок болгондуктан ошолор защищать этем деген ой менен катышкам. Жана Айсулуу Таныбекованын артынан эле катышып ошол түрткү болду. Айсулуу Таныбекованы кумир тутуп. Спорт залга келе баштаганда Адеми ар кимден ар кандай пикирлерди уккан, бирок машыгууну таштаган эмес. Мага дагы катышып атканда көп эле айтышты. Кыздарга күрөш болбойт, кыз башы менен катышпай эле кой депчи. Анан эч кимди укпай эле өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү тындап эле кете бергиле. Ошо өзүңөрдүн каалооңор менен эле. Спорт Адеми кызыктуу күндөрдү жана достор таап бергенин баса белгилейт. Спорттун жакшы жактарын эскерге алат. Анын биринчи колдоочусу үй бүлөсү. Каалоочулар болсо сунуштамакмын. Жакшы жактары да бар. Тренировканын ор жери вес клуб, анан кайра вес кошуп, ошол жерде ор болбосо калган жакшы эле, если кызыксаң. Балдардын машыктыруучусу Мусалиев Назарбек 2011-жылдан бери Нарын райондук балдар спорт мектебине грек-рим күрөшү боюнча машыктыруучу болуп эмгектенип келет. Машыгуу үчүн атайын зал жок болгондуктан ар дайым матрастарын бош залдарга ташып, зал которуп турат. Машыгуу залыбыздын жоктугуна байланыштуу мектептин кечинде ошо сабак бүткөндө мат салып кайра жыйнап ошентип машыгабыз. Спорт залыбыз жок туруктуу. Эң чоң көйгөйлүү маселебиз ошол. Азыркы учурда ошо 6:30 башталат. Жарына 8:30 чейин, 9 чейин болот да машыгуулар. 2 класстан баштап чоң балдарга чейин катышат. 25 бала катышат азыр. Анан бир кыз бар, Жумагулова Адеми деген. Ал эми Назарбек агайдын Адемиге үмүтү чоң жана машыктырган окуучулары менен сыймыктанат. Мурунда көп кыздар машыкчу, алар мектепти бүтүп кеткен. Азыркы учурда бир кыз бар, ошол жакшы күрөшүп келатат. Кудай буйрса, жакшы чемпион болуп чыгат болуш керек ушу кыздан. Окуучуларым көптөгөн эл аралык мелдеште жеңүүчү болгон. Азыркы учурда бир окуучум Бейшембек уулу Талайбек эл аралык аренага чыгып жүрөт. Дүйнө жүзүнүн чемпионатында 23 жашка чейинки ошого катышып келди. Испанияда өткөн. Андан кийин дүйнөнүн кубогуна катышып келди. Азербайжанда өткөн, Бакуда. Жаш спортчуларга машыгуу залы жок болгондуктан кээде коңшу айылдарга барып машыгууларын өткөрүп жүрүшкөн. Эс алуу мезгилдерде окуучуларын атайын спорт мектептерге алып машыктырып келген агайдын тилегени эле туруктуу машыгуу залу. Эгер туруктуу зал болсо, күрөшкөн келген балдардын саны мындан да көп болот эле дейт. Себеби көпчүлүк жаштар келгени менен шарттын жоктугуна байланыштуу кетип калышарын айтат машыктыруучу Назарбек Мусалиев. Даярдаган Даткай Мурзакунова.